Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Kejі kanalının қаталаушылары. 1 октябрь 2022 жыл Ош обласы Өзген районына қарашты Алға айылына келдік. Бұл жерде сіздерге алдыңыздарда көріп тұрған алтын улақшы балуан жігіттің аты бар екен. Ошол аттан сіздерге маалымат береміз. Андықтан бізменен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Эми бұл аттыбыздан биздин балуаныбыз өзү маалымат берип айтып кетсин. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Айтып кетеличи, бул ат жашы кандай болуп калды азыр? Жаңасы болду. Жаңасы, 4 жашар ушундай. 4. Бой 1.65 плюс болуп калат. 1.65 плюс. Порода кандай болду бул? Порода аргын да. Улака кандай болот ат? Улака салып көрбөдү. Улака салып көрө элексиңер. Бар эле. Алган адам өзү жүргөт, өнөкүн улатты. Алган киши өзү үйрөтүп улакка чапса болот. Негизи мындай эми өзүңөр улак чаап жүрөсүңөр да. Аттын да кыймыл аракети жакшы экен. Кыймыл аракеттери жакшы. Улакка кандай аттар жараганын билесиңер да эми. Ооба. Бул аттан дагы бир үмүт күтсө болобу? Болот. Киши тарбия кылыш керек. Тарбияга багык, баягындай акылдуураак болот. Биздин кара байыр аттарга караганда сал жалкоорак да. Көтөрүүрөөк болот. Абайлап үргөтсө жакшы нерсе. Негизи үйрөтүп улакка чапса болот, Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, 4 жашар жаңасы экен. Азыркы убакта улакка салын элек. Бирок тарбия кылып, үйрөтүп улакка чапса болот деп сатуучубуз айтып кетти. Породасы аргын экен. Көрүп турасыздар, өзү деле көрүнүп билинип турат. Ушул чоң жыйындарга жакшылап тарбия кылып алып салса болгудай. Ондай өтө чоң аттардын бири экен десек дагы болот. Сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Көкүрөк баштарынан көрүңүздөр. Омуролору, туяктары баары таза көрүнүп турат. Ден соолугу жакшыбы? Жеп, ден соолуктары баары жакшы деп айтып жатат. Сорларынан да көрсөңүздөр болот. Бою 1.65 плюс деп айтылды. Эми бир-эки баскандарын көрөлүчү, бастарын көрүп, мүмкүн болсо бир чаап көрсөк кандай болот экен? Чаап көрсөк болобу? Басыктарын көрүңүздөр мына. Негизинен эле ушул улак чаап жүргөн балуан жигиттер жөнөкөй аттарды сатпаса керек. Булар ушул намыс үчүн дагы жакшы аттарды таптап, жакшы аттарды минип жүрөт. Жакшы. Өзүн алып жүргөндөрү, чуркагандары жеңил экен. Өзү мындай чоң, жоон болгону менен. Азыр дагы көп минилбей туруп калды деп жатат. Көрүп атасыздар. Эгер сууту келген болсо, жакшылап тарбия кылган болсо, аттан күйбөйсүздөр, өкүнбөйсүздөр деген үмүттөбүз. Мындай аттарды ушул чоң торпок улактарга эле чаба турган аттардан, Баштагы мына көрүп турасыздар, өтө чоң экен. Жакшы үйрөтүлсө, өтө сонун аттардын бири экен. Зардасы жакшы. Зардасы жакшы. Баштары жакшы. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кысача маалыматты берип турабыз. Кимге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот албетте. Эми бунун баасына токтололу. Баасы канча болуп турат эми? Баасыны 300 теңге деп атабыз. Сомго 300 миң деп атасыңар, Сүйлөшүлөр болобу? Ала турган адам болсо, жакшы кеми бар. Жакшы кардар болсо, ала турган болсо, жакшы кемитип берем деп жатат. Андыктан экранда номерлерге чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр келип жакындан көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Анан дагы бунун варианттары дагы бар деп калдыңар да. Алмашуу жолдор, Машинеге алмашуу жолдор дагы бар. Эгер автоунаа болгон болсо, алмашуу жолдор болот, Кандай автоунаалар болуш керек эми? Жүк ташуучу же болбосо жеңил автоунаалар? Жеңил автоунаалар болсо жакшы. Жеңил автоунаа болсо, алмашуу жолдору бар, Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде автоунаа болгон болсо, алмашуу жолдору да бар экен, андыктан чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Misir Kejі каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.
кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.